менен ардактуу көрөрман, жаздын ысык аптабында жагымдуу ырлар менен жан эргеткен музыка телеканалында Музай программасы старт алды. Бүгүн күнгө жума. Демек биз сиздерге жапжаң клиптердин презентациясын камдап койгонбуз. Биринчилерден болуп биз менен бирге болуңуздар. Себеп дегенде алдыда кызыктын баары деп кызматка келген мен Айзада Кубанычбек кызы дарроли алгачкы коногумду тааныштырып алайын. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ырчы, обончу Сезбек Искеналиев бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Жаңы клип кут болсун. Рахмат. Ошо сиздердин кайра куттуу студиядан бир аманчылыкта жолугуп аткансыз, бул өзү чоң бакыт болуш керек, Ооба. Өзгөчө жаңы клип менен, жаңылык менен. Ооба да. Эми бул ыр жөнүндө кичине баяндама берип кетет окшойм. Көп айта бериңиз. Себеби бул ыр менин алгачкы ырларымдын бири. Мен жаңылап ырдап чыктым. Анан эң жакшысы бул ыр бүт аранжировкасы бардык даяр болуп келгени, бүт Москвадан даяр болуп келди. Мен ошол мындан 2-3 жыл мурун бир күчтүү композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер ушул Денис Капутов деген жигит менен таанышып калдым эле, ушу Бишкекке келип, как раз конок болуп келип. Анан мен коноктон ошол күндөн бери баягы чыгармачылыкта жакшы баарлашып калдык. Анан мен сага ушу ал жигит немеге Батырхан Шүкенттин ырларын жазган композитор да. Анан Хайфайдын ырларын жазган. Анан ал дагы келе мен ушу канчадан бери дос болуп жүрөбүз, бир ырыңды бер, мен сага сонун бир жакшылап жаза берейин деп өзү суранган. Ошондо белек катары белек катары болду. Жаңы эле сурайын деп аткам да. Белек катары кылып, атайын белек кылып жаза берди, досум катары. Эми баягы кураякка бата жүрбөйт дейт. Анан мен бердим, берсем ага ал ыраазы, мен сага бекерле жазып бермекмин, бирок сен айттым балдарыңа шоколад алып берип кой десем, макул деп алды. Анан бул ыр ошол 1 жыл болуп калды да, жаңы жылдын астында бүткөн. Анан кандай клип тартсам деп ойлонуп, эми кышында сырттан мындай неме таба албайсың да, жакшыраак объектилер таба албайсың. Бул кышында тартылган клип экен да? Январда тартылган. Анан монтаждап отуруп, ушул май айына туштап алып келдик. Себеби ушул жуманын аягында апалар күнү да, апалар күнүнө болгон белек болсун деп. Анан бул ырдын башында ошо 2005-жылы мен концертимди ырдагам. Андан Неля да ырдаган бул ырды өзүнүн концертинде. Нелянын репертуарында да бар да. Анан кайра ошону кичине жаңы өмүр берип коелу деп жазып атабыз. Ошо ырдын башында жана айтып өтөм, бир баягы конокторду чакырам да, ушундай болуп мен дагы алып баруучу болгом да. Интервью сыяктуу болгон экен, Анан ошол жерде биринчи жолу ошол ырдын сөзүн жазган автор баягы конок катары чакырып, ошону тааныштырып, анан айтып берем да, ошол эжекке Бермет Алынбаева деген эжекке сөзүн жазган. Анан бул негизи бул ырды мен ошо 2005-жылы өзүмдүн апама жазгам. Анан кадимкидей эми азыр апам жок, бирок ошентсе дагы ушул ырды укканда, аранжировкасын укканда мен кайра ушу апам жанында жүргөндөй, апама дагы бир белек кылгандай сезимдер менен ырдап, анан тарттым. Сонун элестерди камтыйт экен. Анан клип туурасында сүйлөшө турган болсок, клипти азыр көрөрмандар чогуу көрөбүз. Ага дейин сурай турган нерсем, сюжеттик линиясы болбой, ушундай болсун деген тандоо сизден болдубу? Ооба, менден болду. Мен муну Темирлан Алдаяров деген жигит тартты. Анан ал кандай кылып клип тарта алам? Сиз дагы баягы көп кинолордо аткарып жүрөсүз, может өзүңүздүн идеяңыз бар, мен неме кылбай дейт. Анан сунуштады. Анан мен ошол бир оригиналдуу болсун деп, анан ырдын аты Жаным апа. Анан мен дагы көчө бияка клипке баягы сурап атышпайбы, бул эмне программаны неме кылып атасыңарбы, рекламалап атасыңар? Жок, бул менин апам деген программада клип мисалы да, ошонун ичине келген. Анан мындай баягы төбөсү көрүнүп калган аттуу баштуу адамдар, ошол эле медицина, мугалимден, ошол өнөр адамдарынан, саясаттагы кишилер, баягы кыргызга мындай кызмат кылган кишилер, кыргыздын уул кыздары өзүлөрүнүн апалары жөнүндө айтып берген нерсени бердик да биз клиптин ичинде. Бул өзүңүздүн идеяңыз? Ооба. Канча күндө тартылды? Даярдыкка канча? Даярдык көп болду. Бирок бир күндө эле тарттык. Студиядан тарттык, атайын декорация жасалып, ошого ылайыктуу. Даярдык көп убакыт болду дейсиңиз. Эмнеден улам анча созулду? Биринчиден ошо студияны биз студия издедик. Анан ошо студияны баягы күткөнгө туура келип калды. Анан
ар жак бер жак менен да мисалы көп каармандар бар да, көп бул клипте. Ошолардын дагы убактысына да дал келбей атып, ошо жылып отуруп, анын үстүнө биз мындай январда дагы баары эс алып кетип калышат экен, тияк болушат экен, ошентип отуруп, аны бир күнгө топтоптон тартканбыз. Эми ушул сөздөрдөн соң келиңиз да ролик, клипти бизди көрүп жаткан миллиондогон көрөрмандарга презентациялап өтөлү. Келиңиз. Кабыл алып коюңуздар. Бул ыр менин ушу бардык апаларга болгон ыр белегим. Бардыгыңыздар апаларыңыздарга белек кылып коюңуздар ушул ырды. Анан ушундай бир жакшы студияда, ушундай бир жарык кечеде Айзат экөөбүз сиздерге ушул ырды тартуулайбыз. Сөзү Бермет Алымбаева, обону жүрөктөн чыккан обон. Клипти болсо Темирлан иним тарткан. Эми сиздер үчүн тартуулайбыз. Апалар күнү менен чын жүрөгүм менен куттуктайм. Эң сонун клипиңиз анда акчолтой клиптерден болсун, көптөгөн көрүүлөр топтосун. Ал эми ардактуу көрөрмандар, жалпы апаларды келе жаткан майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздер бар биздин жашообуз чындыгында эле керемет. Анда мыкты жапчан клип Сезбек Исканалиевден Жаным апа, жалпы апалар үчүн. Ардактуу, урматтуу менин апам программасынын көрөрмандары, сиздер менен кайрадан ушул тынык эфир аркылуу жолугушканга абдан кубанычтабыз. Биздин программада кыргыз элинин аттын кашкасындай таанымал кыргыз элинин чыгаан уул кыздары өзлөрүнүн апалары жөнүндө кенен маек берет. Анда эмесе биздин бүгүнкү ардактуу коногубуз, кадырлуу коногубуз, акын, жазуучу жана көптөгөн чыгармалардын жаратманы Бермет Алымбаева. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы деп соңуз? Жакшы. Апа деген асыл экен, ага теңдеш таппадым. Айткандары акыл экен, келе таанып актагы чаркайланып. Дүйнөнү мен айлансам да таппаймын, эч бир жанга тең эмесмин. Апаке баярдагы арыдагы. Апа деген теңдеши жок зат тура, акылманы мыйык кымбат жаным апа. Дүйнөнү кезип бүтүм издесем дай, өзүңүздөй таппаймын жаным апа. Турмуш жолун көрсөттүңүз ул кыздарга апаке. Убай тартып, түйшүк артып, ар бир өзүнчө мерим чачып. Эркелеткен эмгегиңиз өзгөчө, ак сүтүңдү актай алсам, акылманым апаке, апаке. Апа деген теңдеши жок зат тура, акылманы мыйык кымбат жаным апа. Дүйнөнү кезип бүтүм издесем дай, өзүңүздөй таппаймын жаным апа. Апа деген теңдеши жок зат тура, акылманы мыйык кымбат жаным апа. Дүйнөнү кезип бүтүм издесем дай, өзүңүздөй таппаймын жаным апа. Дүйнөнү кезип бүтүм издесем дай, өзүңүздөй таппаймын, өзүңүздөй таппаймын жаным апа.
Музыка телеканалында эксклюзив. Бақас сары қыз. Сөзі оonu сыймық бейшекей. Ай сары қыз, жүрегіме дары қыз. Құлпынайда құлпырасың жаным, құрбалдашым сары қыз. Музыка телеканалынан биринчилерден болып көріңіздер. Музлай программасы өз эфирин улайт. Бүгүн биз сиздерге жапжан клиптерди презентациялап жаткан учурубуз. Ал эми кийинки келген коногубуз кыргыз шоу-бизнесинде өзгөчө орундун ээси, өзгөчө таланттын ээси, өзгөчө харизманын ээси Бақас мырза. Кош келдиңиз. Кош келдик. Көргөнгүзгө кубанычтабыз. Жаңы клип дагы. кут болсун. Азыр бизди көрүп жаткан бардык сары кыздар сүйүнүп атса керек. Сиздер үчүн жаңы клип, жаңы ыр даяр экен. Келиңиздер анда клип жөнүндө кеп кылалы. Саламатсыздар, урматтуу көрүп аткан көрөрмандар. Студияңарга кош келдик. Клип туурасында айтсак, клиптин тартылганына 1 ай болду. Андан бери монтаж болуп, ары болуп, бери болуп, анан ушул күнгө туш келиптир. Анан ушундай Кудайдын улуу күнү, жума күнү сиздердин куттуу студияга, карапайым элге ушул жаңы эмгегибизди тартуулайлы деп келип калдык. Эң сонун азыр биздин плейлистке эксклюзив болуп кеткени турат сары кыз чыгармасы. Анан ошол жакта эң кызыктырганы клиптеги сиздин образдарыңыз. Канча образ алмашты? Ал образдын авторлору ким? Муну негизи ырдын башынан баштайлы. Ырдын автору заманыбыздын Залкар десем жаңылышпайм. Кыргыз Республикасынын эл артисти Сыймык Бейшекеевке таандык. Анан ошол кишиден уруксаты менен алып ырдап чыкканыбыз 1 жыл болду. Анан 1 жылдан кийин эми жакшы идеялар болбой жүрүп, анан ушу 1-2 идея болуп өзүмдүн режиссерум Эркин Эгембердиевке ырды озуп ушуга тарталы деп алда макулдугун берип, анан өзүнүн идеясын айтып, ошол кишинин идеясы менен ушул клипти тартып чыгардык. Бул клипте башка жалаң легендалардын образдары көрсөңүз керек. Жалаң легендалар, дүйнөдөгү мыкты тарых жараткан инсандардын образдары. Ал жерде ким? Queen, Фредди Меркури деп таанылат көөнчүсү, андан кийин рок ырчысы, звезда Элвис Пресли, анан баарыбызга таанымал болгон Майкл Джексон, мыкты актер, режиссер Брус Линин да образы бар ал жакта. Анан карапайым элден чыккан эле мындай эле талант Бакастын образы. Мына Ушул 5 образ менен ушул сары кыздарга арнап атайын клип тарттык. Ошондо сары кыздарга 5 образда ырарнайын деген экенсиз да? Ооба, анда өзгөчө болсун деген ой. Эми эл тарысы эл сынчы дейт. Критиктер бар да бизде, көп го критиктер. Ошолар ушу жаап кетсе деген үмүт менен ушул жерге алып келип, улуттук каналдан биринчи презентация кылалы, улуттук статусу бар каналга келели, берели деп келип калдык. Кубанычтабыз, келип туруңуз байма-бай. Анан дагы бул клиптин тартып жатканда, мисалы үчүн сиз өзүңүз башка каарман болуп атасыз да. Ошондой эле дагы кыз. Негизи каармандарды же болбосо актерлор сиз тандайсызбы, же режиссерго тапшырасызбы? Негизи мен өзүм каармандарды өзүм караганга аракет кылам. Өзүм таап карап туруп анан режиссерго сунуштайм, ушул кызды же болбосо ушул жигитти тартсак кандай болот депчи. Анан режиссердун мен табам, режиссердун макулдугу менен утверждать этип туруп анан клиптерге чакырып тартабыз. Мен бирок жалаң профессионал, диплому бар, мыкты актерлорду, мыкты таланттарды издеп таап тартканга аракет кылабыз. Кесиптештериңиз. Ооба да. Туура кыласыз. Анан жогоруда айтып калбадыңызбы, ар түрдүү дүйнөгө аты таанымал инсандардын образын чагылдырганга аракет кылдым деп. Ал эми кийимдердин үстүндө ким иштеди образдын? Эми кийимдердин үстүндө болгондо кандай, бул кийимдер эми баарына эле белгилүү. Өздөрүнүн тиктирдиңизби же даяр сатып алдыңызбы? Тиктирдик, даяр алдырганыбыз болду. Азыр баардык нерсе доступный болду. Ооба. Биягын Кытай, биягын Европа, жада калса океандын ар жагынан бери, океандын ар жагынан, Америкадан бери алып келип атабыз го азыр кийимдерди.
Бул жерде кийимдер тигилди дагы, бул жерден да сатып алган кийимдер болду. Кытайдан алган кийимдер болду. Кыскасы ошол образга дал келе тургандай формаларды тапканга аракет кылып тарттык. Анан буга чейинки тарткан клиптериңиз менен дал ушул клипиңиз тартылышы менен айырмаланды? Бул клиптин өзгөчөлүгү, бул клиптин башка клиптерден өзгөчөлүгү, мен Кыргызстанда мындай клип көрө элекмин. Себеби дегенде бир эле жерден тартылды, албетте студиядан эле тартылды, бирок ичинде окуя бар да. Мындайча айтканда драматургиясы бар клип, башы, ортогусу, аягы болгон клип, ичинде окуясы менен. Анан жөн эле туруп ырдап коюп эмес, ал жерде процесс болот, эмоциялар бар. Оюн жүрүп атат ал клипте. Азыр баарыбыз күбө болобуз го. Башка клиптерде. Күбө болобуз, сөзсүз түрдө. Ага чейин ушул клипти көргөн ар бир көрөрмандын оюна биринчи кезекте эле эмне келиши керек? Сиз айтып аткандай ичинде өзгөчө бир маңыз жатат дедиңиз го. Ошондо дароо эле ар көргөн адамга оюна эмне келиш керек дейсиз? Позитив. Жашоо жыргал деген, Ооба, сары кыздарга арналды, эми бул жерде сүйүү да бар эле. Сүйүү келет, сары кызга жетпей жүрүп, көбүнчө сары кыздар негизи аябай татынакай болот да, ошо татынакай сулуу сары кыздарга арнап сүйүүмдү арнап коеюнчу деп. Бул жерде албетте эле сүйүү. Келиңиз анда ушул жерде бизди көрүп жаткан миллиондогон көрөрмандардын арасына сары кыздарга кайрылып кетпейлиби? Сары кыздар, ушул чыгарма сары жигиттен сиздерге ыж белек болсун. Сары кыздар, кабыл алыңыздар. Лирикалуу кайрылуу болду окшойт. Эң сонун сары кыздар азыр чыдамсыздык менен күтүп жатса керек. Анан тартылышы боюнча кыйынчылыктар болдубу? Же адаттагыдай жеңил эле болдубу сиз үчүн? Мен үчүн бул иштин кыйынчылыгы да эле жок. Себеби бул менин өзүмдүн сүйгөн ишим, өзүм тандаган иш. Кыйынчылык жараткан жок. Болгону убакытты талап кылды. Тияк бияктан жана заказ бердик кийимдерди. Канча кетти убакыт? Убакыт 1 ай кетти да. 1 ай. Даярдыкка эле 1 ай кетип калды. Тартылганы 1 күндө тарттык. 7 саат, 8 саатта тарттык. Монтажчы? Монтажга да убакыт кетти, 2 жумадай болуп кетти го дейм. Көпкө монтажлаган экен. Ал эми каражат жагычы? Каражат жагын сыр бойдон эле калсын. Айтпайсыз. Болжолдобойсуз дагы. Да. Бир унаанын. Макул. Айтпайм. Макул. Келиңиз анда сары кыздарды көп күттүрбөйлү. Өзүңүз эл алдында презентациялап өтүңүз. Урматтуу көрүп аткан көрөрмандар, биздин жаңы эмгегибизди көрүңүздөр. Кудай буйрса, мынакей улуттук каналдан сиздердин алдыңыздарга сунуштап атабыз. Кудай буйрса, бир 3 күндөн кийин бул клип өзүбүздүн жеке YouTube каналыбызга да чыгат. Ага чейин ушул улуттук каналдан көрүп турсаңыздар болот. КТРК музыка дайым эл көпүрөсүндө жүрүңүздөр, элге көпүрө болуңуздар. Ошол сары кыздар силер үчүн. Чоң рахмат, сизге дагы ийгилик каалайлы. Ак жылтоо клиптерден болсун. Көрүүлөрдү, көптөгөн көрүүлөрдү алып келсин. Эл сүйгөн, эл күтүп көргөн клиптерден болот деген ишеничтебиз. Анда сары кыздар, сиздерди күттүрбөйлү. Мыкты музыкалык чыгарма, жап жаңы клип Бакас мырзадан. Сары кыз. Кылчак карашып, кызгалдактай купурасың жаным, кыштык барса гашык. Кызгалдактай купурасың жаным,
Музыка телеканалында эксклюзив. Бекзат Бакытбеков, «Ыйладым». Сөзү Оону Зарлык Камбаралиев. Менин неге көңүлүм оруттум деп ыйладым. Баркын билген бир жанга жолуксун деп ыйладым. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүздөр. Ар дайым биринчилерден болуп ырсынган музыка телеканалында Музай программасы уланууда. Бизде кийинки коногубуз бар. Шоу-бизнеске жаңы гана кадамдарды таштап буюрса, сиздер жалпыңыздар сүйгөн жылдыз болом деген Бекзат Бактыбеков коноктом. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы, кош келдик. Амандашып алсаңыз болот. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздер менен бүгүнкү эфирде жолукканыбызга аябай кубанычтабыз. Биз да кубанычтабыз. Бекзат мырза, жаңы клип кут болсун. Рахмат чоң. Алгач эле ырдан баштайлы деп атам. Ыйладым. Не ыйладыңыз? Ыйладым дегеним бул ыр жазылуу тексти Зарлык Камбаралиев деген досума таанды. Ошол жазып берген. Кененирээк айтып берсем, негизи бул ырды аткарып калышыма бир жакын досум себепчи болуп калган. Ал үй бүлөлүү болчу. Анын үй бүлөсүнөн бир айрылып, чакырып калды да, ушундай эки жолго төштүм досум деп. Анан кандайдыр бир эркек киши мындай көз жашын чара албайт го. Ошондо эле жан дүйнөм ыйлап атат досум деп сөздөр кулагымда калды да. Анан шаарга келип эле Зарлыкка жолугуп, ушундай болуп атат доске, бир жашоодон алынган окуя экен, ушуга ыр жазбайлы досум десе эле макул деп калган. Андан кийин эле бир жума өтпөй эле ушул ырды жазып мага жиберип калыптыр Зарлык. Ошондо основано на реальных событиях экенде. Ушундай деп койсок болот. Бир жумада ыр даяр болду. Андан соңчу? Бир жумада ыр даяр болду, анан мен уктум. Анан бир ай өзүм даярдандым ырга. Аранжировкасын кимге жаздырам, голосту кимге түшүрөм деп. Анан ошолорду тактап, ырга да даярданып, анан келип Марат Нарматов деген досум бар, аранжировщик. Ошого жаздырып, ырды даярдагандан кийин ыр жакты, анан клип жасайбыз деп калдык. Жанагы ыр өзү эле окуя болуп атпайбы? Анан буну уже сюжет тартып, бир окуяны тартыш керек болуп калды дагы. Кимге кайрылабыз деп Элзат Силенбаевди тандадык. Ошол сценарийди бүт түзүп, съемочный площадкага чыгып, өзү чоң жардам берип, ушул клип чыгып калды бирсе. Демек, ошол жашоодо болгон чыныгы окуяны клипке айландырган экенсиздер да. Келиңиз анда алгач сюжетти аз-маз айтып өтөлү. Бул жакта эмне баяндалган, бул клип аркылуу көрүп жаткан көрөрмандарга эмнени айткыңыз келди? Бул негизи бул жер сюжет боюнча айтканда баягындай биринчи бала мындай жакшы жумушта иштеген болот. Бир кызмат эле жетекчиси болот, кол астында жумушчулар болот. Анан ошол жакка бир кыз келип, ошол жеңил ойлуу болуп кетет да, баягы баланын өзүнүн турмушу болгон да. Жеңил ойлууга азгырылып, семьясын да таштап, анан кийин эле в конце концов өз баласына ээ боло албай калат да. Аягындачы өзүнүн баласына барктын билген бир жанга буйруса экен деп ыйладым дегенде ошол барктап кеткен бала алып кетип калат да в конце. Клиптин аягында ошондой түшүнүктүү болуп калат. Ошондо сиздер бере турган ой көрөрмандарга? Биз бере турган ой негизи турмушта жашоодо мындай кандай түйшүк болсо дагы бир үй бүлө менен жашап, жеңил эме болбой, кийин артынан өкүнүч болуп калбасын деген ой болгон да. Бир үйдө бактаган билели деген кезде. Тартуу иштери канча күнгө созулду? Тартуу иштери бир күнгө созулду. Даярдык көбүрөөк болуп калды. Даярдык биз уже бир 15 күндөй даярданып калдык. Даярдык болгондо ошондо эмнелерге даярдандыңыз? Эми ошо Элзар менен жолугуп, кеңешип, кандай сценарий түзөбүз, ырды угуп, ал угуп, бир 3-4 күндөй ал укту ырды. Анан кайсы жактардан тартабыз, локацияларды ойлонуп, кайсы актер, актрисаларды тартабыз. Бүт ошолор кеңешип отуруп, бир 15 күндө биздин тарта турган процесс бүт даяр болду. Анан эртең мененки 7-де баштаганбыз. Бир сутка тартып окшойт. Таңкы 7-де бүттүк да съемка. 24 саат тартылган экен. Ошондо башкы каармандарды ким тандады? Баарын Элзар өзү тандады. Кимдер болду ошондо башкы каармандар? Башкы каарманда Амантур деген байкебиз бар, Мусаев Амантур. Ошол менен Анара деген карындашыбыз бар, ошол экөө аткарышты.
Тайзима менен Имаш деген байкебиз бар. Ошол экөөбүз сол главный ролду аткарышты. Кайсы локацияларда тартылды? Локациялар эң башында эле таңкы 7-те чыктык деген Кой Таш жакка чыктык. Ошол жактан баягы эски үйдөн тартыш керек болду. Ошол жактан тартып түшүп, анан кафешкалардан тартылды, үйлөрдөн тартылды, жолдон тартылды, төрөт үйүнөн тартылды. Бул сиздин ошондо канчанчы клибиңиз болду? Бул менин 3-чү клибим болуп калды. Ошондо башкаларга караганда бул клипске эмнеси менен эсиңизде калды тартуу иштеринде? Бул клипте чынын айтсам, мындай баягы досумдан окуяны укканда эле айттым го, ырдын башында эле ошону укканда эле бул ушуларды бир башкача алып чыгайынчы, качественно алып чыгайын, бир максатыма жете турган болуш үчүн мындай ар бир профессионал актер актрисаларга кайрылайын деп буга чейинки клиптеринде эми өзүм эле ойноп койгом да. Барып ойнай албасаң кыйын экен. Анан бунусуна карап даже за кадрам жүргөндө мага өзүмө купулма болуп атты да. Баягылар профессионал актер актрисалар бир заматта эле аткарып чыгат экен да. А мен өзүм мурда кайра тартылганда кайра барам, кайра келем, кайра барам. Анан кийин стоп тартты, снято детчү да. А булар да сразу снято деп атты да. Бир чети ушунчалык кубанып турдум. Ошолор менен иштешкенгечи. Ошондо клип даяр болгондо алгач эле кимге көргөздүңүз биринчи ирет? Алгач эң биринчи апама көрсөттүм. Апаңызга. Жанагы ушул окуясы менен бөлүшкөн досуңузгачы? Досум көрдү сөзсүз, андан кийин алгач апам көрдү, андан кийин ал досума Эмоциясы кандай болду? жан дүйнө сыйлады го дейм. Жанында белеңиз? Жанында элем. Жакты болуш керек, э? Жакты. Аябай сүйүндү бирок. Себеби ошонун турмушунан алынып калган бир окуя чагылды да уже. Азыр эми көрөрмандарга ушунчалык сиз экөөбүз интрига жаратып атабыз. Жашоодон алган окуя деп эгерде даяр болсо, мүмкүн болсо биринчи клипти көрүп келели, андан соң маегиңизди уланталы кандай дейсиз? Келиңиз анда калың элдин алдында өзүңүз жакшылап бир презентациялап өтүңүз. Урматтуу кыргыз элим, сиздер үчүн жаңы чарма ыйладым деген чармабызга клип тарттык. Өзүңүздөн ой пикириңиздерди калтырып көрүп бериңиздер. Ардактуу көрөрман, азыр Бекзат мырза өзү кошо толкунданып сиздерге жаңы эмгегин сунганы турат. Болушунча бизге жакыныраак келип, жаңы клипке күбө болуңуздар. Бекзат Бактыбеков ыйладым. Жашообузда ыйлагандар азыраак болсунчу. Ökünüşten жүрөгүм ezilgende ыйладым. Жүрөгүм ауыртканын сезилгенде ыйладым. Жолубуз бөлөк болуп чечилгенде ыйладым. Мен бербеген бакытты сез экен деп ыйладым. Сыйлап алчу бир адам келсе экен деп ыйладым. Мен эмнеге көңүлүм оруттум деп ыйладым. Баркын билген бир жанга жолуксун деп ыйладым. Кадырыңды эмнеге билбедим деп ыйладым. Кагып силкип эмнеге ай билдедим деп ыйладым. Өзүмдү өзүм мен бүгүн жек көрүүдөн ыйладым. Жүрөгүмө сен жетпей жалгызыраак ыйладым. Бактылуу
мен бербеген бақытты сен екен деп ойладым. Сыйлап алчу бір адам келсе екен деп ойладым. Менің неге көңілім ұрттым деп ойладым. Барқын білген бір жанға жолықсын деп ойладым. Барқын білген бір жанға жолықсын деп ойладым. Музай программасы берүүбүздү алга карай улайбыз. Жаңы гана ыйладым аттуу жапжан клипке күбө болдук. Чындыгында ыйлата турган өзгөчө эмоцияларга жете элей турган клип болгон экен. Дагы бир ирет сизди куттуктайбыз. Акчалтай клиптерден болсун. Чындыгында бир кыска метраждуу кино болгон десек да жаңылышпайт экенбиз, Ошондой сыяктуу болду го дейм. Негизи бул идея айтып калбадыңызбы, бул жашоодон алынган депчи. Анан режиссер менен даярдап аткан кезде Жок, биз сценарийге вообще тиешебиз жок. Бул Элзар өзү түзүп, ал досумдун турмушу бул сыяктуу эмес. Просто баягы ырдын текст сөздөрү, мааниси досумдун баягы тагдырынан бири 70% алынган да. Анан 30%ын Зарлык өзүнүн сөздөрү менен кураган. Ошентип чыккандар. Анан айтыңызчы, ушул съемка тартуу учурунда эсиңизге калган эмне болду? Эсиме калган 2 сутка уктабай 1 сутка ушул үчүн жүргөнүбүз болду. Вообще уктабадык да. Уйкуда келбейт экен, переживать этип жүргөнөчү, аман эсен билдирип алалы депчи. Даже уйкубуз келбегенин билбедик да. Учурдан пайдаланып айтып коеюн, азыр айтканыңызды эстеп калдым. Руслан деген иним ушул клипте кошо уктаган жок менен 2 суткачы. Жаныңызда жүрүп, жардам жүрүп, аябай чоң кызмат кылып, поддержкасын сонун берди. Бул клиптин тартылышына канча адам эмгектенди? Тартылышына бир вообще алганда 30дай киши жүрдү го дейм. 30дай киши. 30дан да акча. Жагынан канча каражат жумшалды? Актерлор көп экен, локациялар көп экен, чыгым да көбүрөөк болсо керек. Чыгым жакшы эле болду го дейм. Бул жол менен. Сыр бойдон калыр. Сизди айткыңыз келбейт абы? Туура эмес болуп калат го дейм. Эми мисалы үчүн $3000 ары бери деген. Же $1000. Ошо $3000 тегерек, Ошол тегерек болду. Сөз түрдө дал ушундай эмгекти талап кылган, убакытты талап кылган жаңы клип сизге көптөгөн ийгиликтерди алып келсин дейли. Бул ошондо сиздин 3-чү клибиңиз экен. Бирок биздин студияга алгачкы жолу келип атасыз, Алгачкы келип атам. Толкунданып атасыз. Аябай толкунданып атам. Эми бат-баттан келип туруңуз дейли, көптөн көп жаңы эмгектер жаратып келиңиз. Анда бул алгачкы эфириңиз болсо куттуктап өтөйүн. Жана ошондой эле көрүп жаткан көрөрмандарга дагы өзүңүз тууралуу кыска маалымат айтып өтсөңүз. Мен 1995-жылы Ош областынын Окат районунун Зулпиев айыл өкмөтүнө караштуу Атамерек айылында төрөлгөнмүн. Бирок кичинекей мен шаарда өсүп, шаарда чоңоюп калгам, Ош шаарында. Ош шаарында мектепте окуп, андан кийин 2010-жылдан кийин эле бул жакка келгем, Бишкекке. Азыр бул жактамын, шаарда. Эң сонун алдыда жакшы пландар бар. Жакшы ниеттер бар, жакшы чыгармалар даярдап атабыз, буюрса.
Эң сонунда Бекзат, биз сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Дагы да болсо жаңы чыгармалардан, көптөгөн чыгармалардан күтөбүз. Студиябызга байма-бай келип туруңуз. Ал эми бул клип сөзсүз түрдө көрүп жаткан ар бир көрөрмандын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алды деген ишеничтебиз. Сизге болсо эркин микрофон, кыска нуска коштошуп алсаңыз болот. Биринчиден ошол музыка каналынын жалпы жамаатына терең ыраазычылыгымды билдирем. Негизи буга чейин чыгармачылыкка келгиче максат кылчумун элем. Ушул жака келип эфирлерде клиптерим кетсе мен да эфирде отурсам деп буюрса ошол максаттарым ишке ашты. Сиздерге терең ыраазычылык. Кыргыз элим аман болуңуздар, элибизде тынччылык болсун. Мына буюрса мамлекетибиз өнүгүү жолунда өнүгүп келатат. Жалпыңыздарга ийгиликти каалайм. Чоң рахмат. Ардактуу көрөрман, биз болсо эфирибизди улайбыз. Алдыда дагы сиздерге көрсөтө турган мыкты клиптерибиз бар. Келиңиз анда алгач анонсуна күбө бололу. Музыка телеканалында жаңы клип. Тофик Касымов «Дүние». Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүздөр. Ардактуу көрөрман, бүгүн биз сиздерге Музлайф программасы көптөгөн жаңы клиптерди даярдап сунуп жаткан учурубуз. Мен болсо кийинки келген коногум бар. Өзгөчө стиль менен көптөгөн ырчылардан айырмаланып, өзүнүн таланты менен миллиондогон көрөрмандарга жага алган Тофик Касымов бүгүн студияда конокто. Кош келдиңиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Жаңы клип кут болсун. Адаттагыдай оригиналдуу. Келиңиз анда клип туурасында кененирээк. Рахмат, айтканыңыз келсин. Клип тууралуу болсо эмнеден баштайлык? Алгач ырдан баштайлы. Ырдын Ырдан? сөзү кимге таандык? Негизи музыкасы бүт баары өзүмдүн идея болчу. А сөздү болсо китептерден алынган. Китептердин бирок автору жок, демек элдики болуш керек. А идея болсо идея негизи менин номерлеримде көбүнчө илгерки байыркы эмелер стилинен алган, тарыхтан алам да. Ошон үчүн стилим балким ошого көбүрөөк ооптонуп калат. Ал эми ырдоо манерасы дагы башкалардан айырмаланып турат? Эми муну орусча айтканда горловое пение деп коет. Горловое пение болуна азыркы учурда көбү колдонушат. Ооба. А кандайдыр биздин Кыргызстан көп колдонбойт. Тарыхты алсак, кыргыздарда илгеркиден бери, байыркыдан бери горловое пение бар болчу. Кызчылар кандайдыр унутуп калыштыбы же көп колдонушпайт. А мен болсом ошону алып колдонуп калдым. Чындыгында бул чыгармага мындай айтканда изюминка деп коет го, дагы ошол нерсе тузун бергендей болгон экен. Ал эми клиптин тартылышы, кайсы жакта, образдар туурасында ким тартты, режиссер ким, сценарист ким? Режиссер болсо Мирлан Саткынбаев, аябай таланттуу жигит. Кандайдыр көптөн бери ошол баланы мен иштешким келген. Анан ошо менен сүйлөшүп калып, анан кандайдыр пикирибиз келишип калып, ошону тартып калдык. Образды жарымы меники болчу, а көбүнчөсү ошол Мирландыкы. Мирландыкы. Сүйлөшүп калып, кандай образ биз ойлогонбуз, аябай масштабтуу тарталык деп. Бирок бүт баары каражатка эметип калат эмеспи? Ошондуктан биз минимализм менен ошону менен тартып калдык. Канча убакыт талап кылынды? Эми бүт баарын санаанда билбейм, бир подготовкасы бар, бир ай болуп калса керек. Тартылган күндөрү, анан монтаж болот. Бул ошондо сиздин мурдакы клиптериңизге караганда бул клипиңиз тартуу процессинде эмнеси менен эсте калды? Жана эмнеси менен айырмаланып турат башкалардан? Өзүңүздүн оюңузда. Менин оюмча кичине эмеси подходу башкача болчу. Кандайча болду дейсиз? Эми
азыркы айтканда заманбап техника менен тартылып калдык студиянын ичинде. Мурда болсо көбүнчө Сыртта, жаратылышта, сыртта, жаратылышта студия болгон, бирок бул анчалык техника болчу эмес. Илгерки камералар менен эле мындай эле тартып болчу, а буякта көп эмелер, кандай дейм, дизайн башкача болуп калган. Ошо атайын сахнанын оформлениясы 1-2 күн ошону даярдап беришкен, ошо менен айырмаланып калган. Эң биринчи эле көргөндө клип да роли купулуңузга толдубу, же өзгөрчү жерлер бар экен, же кошулбай калган эпизоддор, же алынган эпизоддор болдубу? Билбейм, эми чыгармачылыкта кандайдыр все равно бирдеме жетишпей атат, самокритика болот да. Ошондуктан көп нерсени кээде каалайбыз да, башкача болсо же мындай болсо деп, орустар айтканда что вышло, то вышло болуп калган. Эң негизгиси жактуу өзүңүзгө? Эми жакты. Өзүңүзгө жакшы. Келиңиз анда көрөрмандарга өзүңүз презентациялап өтүңүз бул мүнөттөрдө. Урматтуу көрөрмандар, ошол клипти көптөн бери мен күткөм. Эми ошол клипти көрүп, өзүңөр оценка берип, мен ойлойм, бүт баары жасаган нерсе сиздер үчүн. Ошондуктан мен каалар элем жакшы маанай менен, жакшы настроение менен, жакшы ой менен болсо бүт баары жакшы болот. Анда азыр алгач клипти көрүп келгенден соң маектуулантабыз. Ардактуу көрөрман Тофик Касымовдун жапжаңы эмгегине бирге күбө бололу.
Live программасында жапчан клип «Дүнүйө» деп аталды. Тойфик Касымовдун аткарысында чындыгында сөз жок. Мага жакты, ал жактагы динамика, музыка, аранжировка, светтердин түшү. Сиздин аткарыңыз бардыгы мыкты болгон экен. Бул кол чабууларды сизге арнайын. Рахмат. Болсун. Чындыгында этника менен заманбап стилдин ортосунан чыккан бир өзгөчө клип болуптур, э? Анан эмнеге сизге мындай бир аз жакпай калды дегендей болот эле? Мен ойлойм, музыканттарына бүт барындай кээ бир нерсе мындай жетишпей калат го, ошон үчүн. Келиңиз, дал ушул клипти тартып аткан кезде сиз өзүңүздүкү да баш каарман болгонтур, жогоруда айтып өттүңүз го, образдар жарымы мага таандык депчи. Ошондо бул жакта бул биз көрүп жаткан нерсенин кайсынысы сизге таандык? Кийимдерденби? Кийимдерден азыркы этнический анан современный болгон ошол өзүмдүкү стиль. Атка отурган, атты тарткан ал режиссердун эмеси болчу. Бирок бул дагы эң күлкүнүчтүү нерсе болгон ошонун ичинде. Азыр көрсөтүп калбады телефон менен. Мен биринчи сөздү жазып ага бергем да, ал бүт баарын окуп, анан ойлоп тур, мындай музыкасын уккандан кийин алло деп мындай ошон үчүн телефон мени берип, анан мен эмне үчүн телефон берип ошону тартып атат билген жокмун. Тартып бүткөндө айтып атпайбы? Ошол алло деп аткансың. Мен айттым ага, ал жакта алло деген эме жок. Алдоо бул дүнүйө деген сөз да. Кыргыздар бар го, байыркы эмеден ырдагандар алдоо деп ойлошу. Алдоо дейт. Ал болсо ойлоп туруп алло деп телефонду мага ошол тартылып калды. Алло, мен деле эмне үчүн сен телефон бердиң мындай клипке жарашабы десе. Сиз алло деп ырдап атпайсыңар. Алло эмес, алдоо деп ырдагам десе. Билбейм, мага алло эле угулуп атат деп коет. Анан калтырбай эле коелу дедиңер. Анан кийин калтырып эле коелу. Кийин өзү айтып калды. Жок, бул жакшы нерсе эле го. Мисалы, алдоо дүнүйө жөнүндө болот па, эми телефон менен баягы байланыш болот да, эмнеси жаман деп коюп, ошон үчүн калтырып койгонбуз. Ал эми ырдын текстинде эч кандай өзгөрүүлөр кирген жок? Жок. Элдики боюнча эле калды. Элдики. Ал эми ушундай стилде жеткирүү сизге эмнеден улам келди бул ой? Билбейм, көбүнчө тарыхтан алса керек. Мен илгертен бери ойлочумун да, кыргыздар, байыркы кыргыздар жалаң эле, муунду, анан баягы кандайдыр орусча айтканда старомодный болот го, анан ошол нерсени кичине современный кылайын деп башкаларга деле кичине мындай эме ачайын, туннель ачайын деп сонун ачып турсуз, бирок ошондуктан ошондой стиль менен возможность көп болсун деле биз деле кыргыздар анчалык караңгы эмеспиз дегендей эскини алып анан ошол стилге жасаган ошол. Чындыгында бул клипте бардыгы бар экен, бизге жакты, көрөрмандарга да жакты деген ойдобуз. Анан келиңиз, ошол жогоруда айтып калбадыңызбы? Кыргыздар деле сонун контент жаратат, сонун үн менен аны жеткире алат деп. Азыр эми сурансам болобу? Бир эле сүйлөм. Ушундай үн менен, горловое пение менен. Бир эле сүйлөм. Бир эле? Ооба. Ырдап Дүнүйө. Ошондо аз кайырмасына чейин ырдайт экен деп күтүп аткам да. Ырдасак ырда бересиз, а болбосо эме сыяктуу, манашчылар сыяктуу транска кирип алса, таң аткыча деле ырда берет. Ошондой болуп кетеби, горловое пение да ошот. Киши транска киргенде анан токтото албай калат. Ошон үчүн бир эле сүйлөмдө менен токтобойн дедиңизби? Анан кичинекей баланы коркутуп, жоо деп жүрө беребиз да. А негизи дал ушундай стилде ырларыңыз жаралабы? Же сиз алмаштырып турасызбы? Болот болуш керек, ким билет, болот болуш керек. Мурда мен колдонгом 40 чоромдо колдонгом, анан добул бастан ырым бар, ошондо колдонгом, көп эле жерде колдонгом. Демек, бул сиздин чыгармачылыгыңыздын кайсы бир бөлүгүн толуктап боло берет экен. Таптакыр башка жанрда ырдап калышыңыз мүмкүнбү? Мүмкүн. Сиз өзүңүз пландап жүргөн балким? Мүмкүн. Мисалы, мен өзүм кесибим боюнча аспапчымын. Аспаптарды ойнойм. Бирок ырдаганды эле жакшы көрөм. Бирок стилдер алганда
бүт стильдерди бүт баары жага берет мага. Бирок подачасы орус тарапында вкусный болсо бүт баары жанрларга жараша берет. Подачадан көз каранды экен да, ооба. эң сонун. Ошондо бул сиздин клибиңизде канчанчы клип болуп калды? Сиздин репертуардагы санап көрдүңүзбү? Мен санаган жокмун. Көп болуш керек. Ну, мен 6-7 точно бар. Аха. А каражатты жогоруда айтып калбадыңызбы? Мындан да масштабтуу кылгым келди, бирок ченелүү болду деп. Ошондо канча каражат кетти? Эгерде кененчилик боло турган болсо, биз кандай масштабтагы клипти көрмөкпүз? Билбейм, мен ойлойм азыркы бүт заманбап спецэффекттерди мен ичимен ойлойм да. Спецэффекттерди колдонсок жакшы болот эле деп. Не обязательно бакы кино тарткандай, бирок ошондон кем калбаш керек да. Анан кандай десем, ошол главное ошол идеяны көрсөтсө, главное идея, ошону көрсөтсө, мен ойлойм, цель болуш керек да. Цель бүт бар клип болсо, цельный болсо, ошону менен кызыктуу болмок да. Демек, өзүнүн максатына жетти бул клип. Балким. Жетти деп биз колдоп туралы. Тофик мырза, анан бизди көрүп жаткан көрөрмандар балким жаңы гана кошулгандыр, андыктан келиңиз өзүңүз тууралуу да кененирээк айтып өтөбүз. Эмне жөнүндө? Өзүңүз тууралуу. Мен жөнүндө мен мындай Кайсы жактын кулунусуз, кайсы жылы? Мен өзүм болсо Көлдүк болом. Аха. Көлдүк болом. Көлдүн кайсы жериненсиз? Караколдон. Негизи өзүм төрөлгөнүм Ак Суу районунан. Аха. Нововонесеновка деген айылданмын. Көлдүн кулунумун. Чыгармачылыкта быйыл канча жыл болуп атат? Ой, мен болсом кичинекей 7-класстан бери чыгармачылыкта. Вау. Баштагам 7-класстан. Кичинекей эле кезимен. Көп ансамбльде ойнап. Кийин музыкальный училищега келгенден кийин ошондо деле мени окутпай профессиональный группаны мен алып кетип калышты гастролдорго. Андан кийин армияга бардым. Армияда деле музыкант болуп слушать эттим. Андан кийин келип кайра эле ансамбльдерде, филармонияда, группаларда ойноп, мурда көп эле ансамбльдерде ойногом. Мурда Марат Алыбаев менен Тазимде деле ойноп калгам. Алиналар менен көп музыканттар менен ошол жакта иштешкем. Андан кийин кайра Көлдө иштеп калгам. Демек, көп жерде эмгектең. Аябай көп музыканттар менен иштегем. Эми бүт баарына айта берсек түгөнбөйт да. Анда убакыттан пайдаланып дагы мен сизге ийгилик каалайын. Дагы да жаңы эмгектерди жаратып, өзүңүз айткандай, кыргыз эстрадасына, кыргыз шоу бизнесине өзгөчөлүк жаратып жүрө бериңиз. Биз сизди жаңырылар менен күтөбүз. Рахмат айталы дагы узатабыз. Ал эми кызматта болгон мен Айзада Кубанычбек кызы жалпыңыздарга мыкты кеч каалайм. Ал эми туп-туура 1,5 сааттан соң Тренд шоу программасынан көрүшкөнчө.